Анда Жалын тактап аласыңар? Муратбекович, мен ойлойм тиги коллегалар туура сунуш берип атат, жылдырып алыпчы. Анан бул жерден дагы бир нерсе бар да. Биякта реестр венчурных фондов и венчурных управляющих деп жазып атасыңар да. Ошондо бул кандай онлайн сайтка эле киргизип эле ошоктон регистрация, ошоктон эле илинип турабы? Кандай болот? Көзөмөлдө кандай болот? Баалуу кагаздар боюнча ошо тийиштүү мамлекеттик органга барып ошол арыз берүү менен ошол реестрге турат да. Эми бул жерден мындай да, мен коллегаларымдын ачууланып айткан мен 100% түшүнүп атам. Анткени бизге аябай көп бүгүнкү күндө Google'да ачсаңыздар, мошенники анан Кыргызстан десеңиз, бүт жанакы алдаган строительный компаниялар чыгат, жанакы фонддор чыгат, МММге окшогон организациялар чыгат. Анан элестетиңиз, сыртта отурган инвестор мүмкүн каражаты бар, ашыкча каражаты бар, анан сиз айткандай жанакы 500 стартап күтүп атат, каражат керек деп айткан адамдар, сырттагы инвесторлор карап ойлойт, бул страна аферистов экен депчи. И никто не защищает инвесторов, страна аферистов. Жалаң шылуундар келет экен бияка деп, надежный эмес экен деп интернетте ачсаңыз, бул любой адам бүгүнкү күндө, мына азыр деле мен ачып карап атам да, мошенники кирсеңиз эмне чыгат экен. Как будто Кыргызстан это страна мошенников и аферистов. И ошондо деген сиз айтып атасыз, мына 500 стартап турат, каражат күтүп жатат дейсиздер. Бул 500 стартап эмнени күтүп атат? Бул 500 стартап ичиндеги өзүбүздүн балдарыбыз болсо, алар деген негизги өнүккөн дүйнөдө, мындай экономикасы өнүккөн дүйнөдө, инвесторлорду колдойм деген дүйнөдө деген, ал жерде деген ошол стартаптарга арзан кредиттерди уюштуруп беришет мамлекет тарабынан. А силер улам бирдемени ойлоп атасыңар, а под ногами то, что происходит, ишкерлерди сөзүнүн ачыгы канча жылдан бери мораторий киргизсек деле ишкерлер тоноп жатат, жартысы камалып жатат. Ошол жөнүндө барып жетекчилериңерге айтпайсыңарбы? Зачем мы это все велосипед придумываем? Я не думаю, что Кыргызстан биз жаңы бир нерсени ойлоп чыгабыз. Дүйнө жүзүндө болгон нерселерди түзө албайлыбы? Анан эң негизги нерсе мына венчурный фонддордун реестрлери. Кто будет проверять источники финансирования, происхождение капиталов? Же бул мыйзам менен туура айтып атат да мен коллегаларым. Еще больше аферисттерди алып келейин деп атасыңарбы? Бул деген еще больше отмывка денег кылдырайын деп атасыңарбы? Потому что могу мыйзамыңарды окуп караганда ушунчалык удобно для аферистов жазылып атат да, для мошенников, для преступников. Кээ бир мамлекетти тоногон, мамлекеттик кызматтын аркасы менен, мамлекеттик бюджеттин аркасы менен байыган адамдардын отмывание денег атайы ачылган венчурный фонддор болуп калат аягында. Бул да бир 5-10 жылдан кийин сиздер жоопко тартылып каласыңар. Азыр биринчи жылдын башында деген чоң мыйзамга кол коюлбадыбы? Дай бог, у нас сроков давности по таким преступлениям коррупционным не будет. Понимаете, кто придумал, виноваты вы будете. Зачем вам это? Поэтому мен ойлоп атам, бул жерден коллегалардын сунуштарын туура источники происхождения киргизсеңиздер, пожалуйста, 100% депутаттардын баары колдоп берет. Палатада да бирде суроо бербейт. Происхождение капитала деген маселени мына бизде деген УКМК кармап атпайбы? Докторлор да кармап атат, мына дагы бир эме кээ бир мамлекеттик кызматта иштегендер кармалып атат. Происхождение капитала. Акчаны каяктан алдыңар деген суроо. Ушул инвесторлорду просто откуда деньги, ЗИН деген суроо берилсе эле, ошол суроого жооп алынса, пожалуйста. Ички да инвестициялар болот, сырттан да келген инвестициялар таза болот, мошенниктерден да биз арылабыз. Жөндөн жөн какой-то общий шапка жазып алып, анан бир жумадан келгенде кайра эле депутаттардын баарын кыдырып чыгып, анан биз колдоп беребиз. А четко надо расписать. Надо расписать обязательно происхождение капитала. Хотите добропорядочное государство, хотите мында репутация нормальный болсун деп мен түшүнүп атам да, жетекчиликте сурап атат да. Целый ошондо силердин кызматыңар кандай болуп калат? Жалын Муратбекович, Кыргыз Республикасынын президентине карашы инвестициялар боюнча улуттук агенттигинин директорунун орун басарысы, келтеген инвестициянын улуттук агенттигине эмне кармап атабыздар деген суроо берилип атат сизге. За что мы вам зарплату платим деп. Ошондуктан бул мыйзамды алып келип атасыңар. Бирдемени мындай, ушул мыйзам келсе, буюрса мына чуркап келип баары акчалар менен бизге бизнес ангелдер келет дейт. Бирок эң жөнөкөй мисалы региондо отурган, айылда отурган биз жөнөкөй кыргызстандыкты алайлы да. Ошол адамга келип туруп, эми ал түшүнбөгөн жөнөкөй карапайым адам болсо, мен бизнес ангелмин десе, ал киши бул эмне деген деп сурайт да. Бирок тигил айтат, мен бизнес ангелмин деп. Ал мен спонсормун дебейт да, спонсор дегенге мүмкүн бирөө ишенет, бирөө ишенбейт. Мен бизнес ангелмин десе, ал киши деген анча мынчасын түшүнбөй, анан айтат, бизнес ангел деген мына могу сиздин мыйзамыңарда келет да, айтат. Могу мыйзамдар боюнча мен жанакы жериңдин 51%-ын же акцияңды мага жаздырып бер деп, ошентип элибизди алдайт анан.
ошентип еще больше мындай чакырчылыкка батпагандардын айылдарда батырып кетебиз да. Поэтому мен ойлойм, бул сураныч тактагыла, но самое главное происхождение капитала. Хотим порядочный, добросовестный, ошол түпкү алынган акчасы, происхождение, источник финансирования кайдан деген жазып келсеңиздер, көп нерсе мындай мен ойлойм жакшылыкка өзгөрөт да. Анан так определениялар келгенде ал жерден дагы жазгыла. Реестрде мондай болот. Реестр жөн эле мен онлайн тиги кабинет легко сейчас открыть, электронный. Мен электронный кабинет мен деле азыр мактан сиздин көзчө ачып алып туруп анан регистрация кирип кетсем эле, все, я порядочный, добросовестный деп любой киргиздирбесен, ошол адамды текшерип туруп анан киргиздиребиз деп, ошол кепчиликти, мындай кепилдикти сиздер түзүп бериш керексиңер да. Но у вас это получится только когда мындай ушул адамдар деген аферисттер эмес деген далилденсе. А буну ким далилдейт, ким көзөмөлдөйт? Суроолор көп да. А депутаттар берген суроолорун мен 100% кошулуп атам. Буну деген, во-первых, Айсар Нышановна жылдырыш керек, а во-вторых деген мындай жалдырап жаткан элди таптакыр эле жакырчылыкка башыбыз менен тыгып салбайлы да. Буга ошол мыйзам менен ойлонуңуздар деп айтат элем да. Рахмат, Эльвира Журалбековна.